Так, Бишкек Нарын Торғар жолу жол кырсыгы болду. Кемин районунун ОП группасы келдик. Окуя болгон жерге. Мерседес 124 кузов машина экен. Айдоочусу тирүү, жанында отурган пассажир өлүп калды, каза болуп калды. Анан бул жерден сүзүп морекил бетонный огражденияны морекил тосмо бул жолу менен бир 150-200 метр ылдый жакта жатат сууда. МЧС келди, муну чыгаранга техникабыз жок дейт. Машинаны кантип чыгарамын мен билбейм. Ырчы Бекжандын ата-энеси үчүн жасаган акыркы эмгеги. Жол кырсыгынан каза болгон Ырчы Бекжан Темирхан эртең 12 ноябрда өзү өскөн Аксынын 3 Кургон айыл аймагында жерге берилет. Бул тууралуу турмуш басылмасына маркумдун айылдаштары билдирди. Бүгүн эртең менен айылдашыбыз каза болгонун уктук. Маркум айылдын 5 короо участкасындагы орто жашаган үй бүлөнүн туңуулу эли. Ырдап жүрүп, айылдагы үйүн оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Ата-энеси дыйканчылык менен алектенет. Ушул тапта боз үй тегилип, маркумду акыркы сапарга узатууга даярдыктар көрүлүүдө. 20 октябрь күнү үйлөнгөн. Чоң той деле өткөргөн эмес. Ата-энеси жакындар үчүн оор болуп жатат, деди маркумдун айылдашы. Маркумдун карындашы жана 3 иниси бар. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматынын турмуш басылмасына берген маалыматына караганда 1997 жылы туулган Жаран 10 ноябрда болжол менен саат 22:00 чамасында Чолок-Боом унаа жолунун 9-чакырымында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен күнбатыштан күнчыгышты көздөй бара жаткан. Алдын ала маалымат боюнча катуу ылдамдыкта бара жаткан унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай, унаа жолдун оң жагындагы тосмону сүзүп, андан соң жолдон чыгып оодарылып кеткен. Жол кырсыктын кесепетинен жүргөнчү 1995 жылы туулган Жаран Ырчы каза болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Чүй облусундагы координатору Бактыгүл Мамытованын берген маалыматы боюнча 1997 жылы туулган айдоочу Жаран Кемин районундагы ооруканага көрүнүп кеткен. Дарыгерлер алгачкы медициналык жардам алгандан кийин кеткенин, ооруканага жатуудан баш тартканын билдиришти. Баракелди редакциясы менеджери Мырзагүл Абдрахманова менен таң эрте байланышканда Ырчы туулган жеринде акыркы сапарга узатыла турганын билдирди. Азырынча Токмоктогу өлүк сактоочу жайда. Ал жактан айылына алып барабыз, деди Абдрахманова. Бекжан быйыл 2 октябрда 27 жашка толгон. Ырчы Кызсайкал Кабылованын айтымында Бекжан Балыкчы шаарындагы тойго кызмат көрсөтүү үчүн бара жаткан. Бекжандын гонорары бизде болчу. Телефон чалып, доске, жолдон берелиби же Бишкектен аласыңбы десек, азыр эле алып алайынчы, деди. Боомдо күтө турам деген. Телефонду койгондон 10 мүнөттөн кийин телефон чалган Талгар деген досум. Машина тоголонуп кетти, авария болдук, деди. Тамашалап жатса керек деп ишенген эмес элек. Барсам, машина толтура. Бекжанды тирүү дегилечи деп ыйлап кирдим. Бекжанды көтөрүп чыккыча 30 мүнөттөй убакыт өттү. Тез жардам келип эле текшерди. Анан Сайкал, кайрат кыл, деди. Не сабалда эле туруп калдым. Бекжан экөөбүз эч жөн сүйлөшчү эмес элек. Өтө тамаша көй, шайыр адам элең, деп жазды Кызсайкал Кабылова. Булак турмуш кежи.